Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу кыргыз элим, şu келе жаткан Рамазан айы менен чын дилимден баарыңыздарды куттуктайм. Аллах Таалам ушу кыргыз жериме, кыргыз элиме аманчылык, кут береке берсин. Жакшылыктарыбыз көп болсун. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар, окуган намаздарыңыздар, окуган Кураныңыздар, окуган келмеңиздердин кабыл болушун Аллах Тааламдан тилеймин. Ушул жылы Аллах Таалам ушул касиеттүү Рамазан айында баарыңыздардын ак тилеген ниет максаттарыңыздарды кабыл кылсын. Кимдер убактылуу ушу ден соолугунан ооруп жүргөн болсо, Аллах Таалам ушу убактылуу азыркы мезгилде ооруп аткан мекендештерибиздин ден соолугундагы оору кеселдерге, мээнеттерге шифа берип, дава берсин. Кимдер ушу үй бүлөлөр менен бала чакалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр болсо, Аллах Таалам ушул үй бүлөлөргө дагы наристенин үнү чыгып, көп перзенттерди берсин. Кимдер үйлөнө албай жүргөн кыз жигиттерибиз болсо, уулдарыбыз, Аллах Таалам ушулардын да нике кайыптан багын ачып, жолун ачып, улар дагы өздөрүнчө түтүн булатып, үй бүлөлүү бала чакалуу болушсун. Кыргыз жерим, кыргыз элим аман болушун тилеймин Кудай Тааламдан. Амин. Жараткан Аллах Таалам ушул Рамазан айында кылган амалдарыбызды, окуган намаздарыбызды, туткан орозолорубузду кабыл кылып, Аллах Таалам ушу кыргыз жериме, кыргыз элиме береке берип, кут бериң Аллах Таалам. Кыргыз жерим, кыргыз элим тынч аман болсун Аллахым. Амин. Аллаху акбар. Кымбаттуу мекендештерим, ушу биздин YouTube каналдын угуучулары, көрүүчүлөрү, катталуучулары, сиздерге ушул Рамазан айында баардык жакшылык, ийгиликтерди каалаймын. Ошону менен бирге сиздерге биздин кабыл алуу эреже тартибибизди айтып коелу. Рамазан айында кабыл алуу, дарылоо болбойт. Келбеңиздер. Телефон чалууларда кабыл алынбайт, убактылуу 30 күнгө. Ошон үчүн капа болбой, таарынбай, нааразы болбой күтүп туруңуздар. Эгер кимге ушундай бир бизден жардам келе турган болсо, эгерде кимдир бирөө катуу ойлонуп кыйналып аткан болсо, Кудай Таалага шүгүр, чексиз ооруканалар бар, больницалар бар. Ошол жактан да барып жардам алып турсаңыздар болот. Мен сиздерди туура түшүнөт деп ойлоймун. Кабыл алуу 5 апрелден башталат буюрса, телефондорго дагы 5 апрелден баштап жооп бериле баштайт.